Алды жагы пачак болгон Токмок шаарында унаа даракты сүзүп токтоду. Кыргыз-тажик чегарасына кайрадан 3,5 балга жеткен жер титирөө катталганын билдирди. Жалал-Абадтан Ысык көлгө ата энелери менен барган 3 кыз чөгүп бараткан жеринен милиция кызматкерлери куткарып калды. Окуя кандай болгон? Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Токмок шаарында жеңил унаа бакты сүзүп алды. Токмок шаарында жеңил унаа бакты сүздү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга көбүлөр билдиришти. Алардын айтымында 24-июль күнү Токмок шаарында жол кырсыгы катталган. Окуя саат 19:45 чамаларында Хрущев тачасы деп аталган райондо болгон. Чүй ОИП боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы кырсыкты тактап жатат. Улак турмуш кежи. Көк бөрүүчүлөр маркум улакчы Мирлан Сражидиновдун үйүн толугу менен бүтүрүп беришти. Ушул жылдын март айында көк бөрүүчүлөр маркум Мирлан Сражидиновдун үй бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтүү үчүн каражат чогултуп башташкан. Алар чогулган акчага маркум жаңы салып баштаган үйүн бүтүрүп берүүнү пландашкан. Бул иш март айында башталган. 4 ай дегенде иштин аягына чыгып жатабыз. Өзүмдүн үйүм бүткөндөй толкунданып жатам. Бүткөн үйгө кишилерди чакырып Куран окутуу болуп жатат. Менин номурум жарыяланганда көк бөрүүгө атка кызыккандар, күйөрмандар жөн гана карапайым эл деле акча салып жатты. 5-10 сомдон баштап 300 000 сомго чейин которгондор болду, деди уюштуруучу топтун башчысы. Бишкектин четиндеги көк бөрү оюнунда Мирлан Сражидинов аталган жараттан улам каза болгон. Ал 1980-жылы 4-апрелде Чүй облусунун Камышиновка айылында жарык дүйнөгө келген. 13 жашында атасынан айрылып, чоң аталары байырлаган Чүй облусунун Бөрүлүү айылында ержиткен. 3 бир тууган эжекеси жана карындашынын ортончусу болгон Мирлан Сражидинов үй бүлөдө үлгүлүү ата болуп, 2 уул 1 кызды тарбиялап келген. Ак чачышуу интернетте кудалардын жоругу эл арасында талкуу жаратты. Интернет желесинде бири-бирине 10 чачкан аялдардын видеосу эл арасында талкуу жаратууда. Видеонун авторунун айтымында бул Туркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылында өтүп жаткан үйлөнүү тойдо болгон көрүнүш. Ушул мурун Памирде болгон салт. Биз дагы ушинтип кудалар менен 10 чачышат элек. Канча жыл өтсө да бул жакта азыркыга чейин уланып келе жатат, дейт ал. Айрым интернет колдонуучулары кудаларга 10 чачуу салты илгери эле бар эле. Кубалашуу эмес, аз-аздан эле ырымын кылып койчу деп билдирүү калтырышса, кээ бирлери эмне деген жапайычылык, ысырапчылык жана караңгылык деп сынга алышты. Улуу Памир айылы Туркиянын чыгышында Иран менен чектешкен Ван аймагында жайгашкан. Негизинен калкы айыл чарбасы менен алектенет. Буга чейин турмуш басылмасы ак чачуу же ун себүү ырымын Кыргызстандын ичинен Ат башы жана Нарын райондорунун тургундары карманышаарын жазган эле. Кыргыз элинде жакшылык тойду ар кандай ырым-жырымдар жасалат. Мисалы, Ат башы районунда жаңы келген кудаларга ун себишет. Ат башы районунун тургуну Айнура Кадырованын айтымында кыргыз элинде ак деген сөз таза, жаңы деген маанини да туюнтуп келет. Ат башы районунда босогону жаңы аттап жаткан келинге жана кудаларга ак жолтой болсун, ак жалгасын деп ийиндерине ун себелешет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Кара бекке бапыш сууну тосуп алып жаткансыңар. Компенсация төлөп бересизби жаганда болот? Күлбөңүз. Сууну тосуп алып жаткансыңар. Оштун мэри Жекелик каналынын тазаланып жатканына суктанды. Бүгүн 28-июлда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаевдин таңкы рейдтик кыдыруусу Жекелик каналынын суу кору каймагын ачуу иштерин жеринен көрүү менен башталды. Анда шаар башчысы каналдын тазаланып жатканына суктанып, жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Карачы, тосулуп калган түтүктөр ачылып калыптыр. Сонун болуп калды. Шамал келет бекен. Байкуш сууну тосуп алып жаткансыңар. Компенсация төлөп бересиңерби эми, деди мэр. Ошондой эле кошумча тазалана элек тараптары боюнча жеринде көрүп тапшырмаларды берди.
Кыргыз-тажик чек арасына жакын жерде 27-июлда саат 1:25 көчүү 3,5 балга жакын жер титирөө катталды. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Тажикстандын аймагында Баткен шаарынан 120 км түштүк-чыгышта жайгашкан. Кыргызстандын калктуу конуштарында жер титирөөнүн күчү сезилген жок. Молодцы. Спасли. Жалал-Абадтан Ысык көлүк ата-энелери менен келген кичинекей кыздар чөгүп кете жаздашты. Ысык көлдө милиция кызматкерлери чөгүп жаткан 3 кызды суудан алып чыгышты. Бул тууралуу Ысык көл ОИБтин билдиришти. Ысык көл ОИБтин милициянын кайгыл күзөт кызматынын кызматкерлери Чолпон Ата шаарындагы Көгүлтүр Ысык көл эс алуу пляжында коомдук коопсуздуктун алдын алуу максатында профилактикалык иштерди жүргүзүп жүрүп, көлдүн болжол менен 10-15 метр алыстыгында кыздардын сууга чөгүп жатканын байкап калышкан. Милиция кызматкерлери сууга секирип, 3 кызды аман-эсен алып чыгышкан. Териштирүү маалында пляжда суу алдындагы кооптуу жар тууралуу эскертүү белгиси жок экени жана суунун бир жеринен кескин тереңдеп кеттери аныкталган. Куткарылган өспүрүм кыздар Жалал-Абад облусунун 11-12 жаштагы тургундары экени, ата-энелери менен эс алууга келишкени белгилүү болду. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдаштарды сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Чуть-чуть ребенок не утонул. Ребята молодцы. Орманын карабай ел бар баланы алып чыгышты суудан. 26-июль 2025 жыл кызматкерлер кызмат өтөө учурунда кичинекей 3 кыз чөгүп дароо байкап алып чыгышкан. Мына бирөө экөөсү мамасы менен кетти. Силе конусчу экенсиз. Biz bacak kollarda alıp gelgeniz, ondan çukur bilmeyle çıkıyor falan, ошондон бери карып калмай документтери хөл болчу. Документтерин баары суу алып калыптыр, кийим чеңгеш. Кичинекей балдар менен 3 кызматкер болчу, бир кызматкер тиякта кийимин отуруп жатат. Ар жагынан асып кетти. Ар жагынан кичине асып Турбаларда забитки болду. Турбаларда кандай тоңдуктарга суу кетти. Бирөөсү почти что акпай эле турган экен. Экинчи жагынан. Кудай кааласа, ушу суулардын баардыгы ушундай эметишибиз керек да, тазалашыбыз керек. Ой, аркы каналдардын баардыгы. Карап приятно стало. Суу агып атат, сонун. Эмне? Ушу жооп койсоң күнүн шамалынан демаса, сонун болуп калды. Карап бекке бапыш сууну тосуп алып жаткансыңар. Компенсация төлөп бересизби, жагандай болот. Я, күлбөңүз. Narjaqlar bizde bir sürü deme almıştık. Tez koyganlar. O şurada gelip Allah. Bekliyor. Tamam kanal. Ne diyor?
oldu cavus'ta. Maçavuz. Ova. Kana köşeyemeler kana. Ne olacak? Kaç kanal? Olmayacak. Buradan bir yoldan gitti. Aşağı başlı. 100 metre var mı? Buradan aşağıda. Buradan aşağı. Onu kaldırıp böyle gel baktık. Sayvazı. Ben bunu ettim. Ayıp koyduk şimdi muhtarların av olaydı. Karakan'da şu an lokal. Kanından açıyorlar. Çikolata suyu çıktı. Ya. Uzun şimdi.